Бактыгүл айымдын жашаган жери мал чарбачылыкка ыңгайлуу келгендиктен социалдык контракт аркылуу кой алып көбөйтүүнүн аракетинде. Ал буга чейин 8 баласына 9600 сом жөлөк пул алып келсе, мал кармагандан бери бул киреше дагы да артканын айтат. Төрт түлүктөрүнүн саны азыр 10дон ашты. Ар жак бер жактан угуп, ушу 100 000 соц контракт берилип атыптыр, анан 100 000 алып көрөлүкчү деп алганбыз. Анан торпок алганбыз башындачы. Торпок анчайын болбойт экен. Анан аны неметип эле кайра коюга өттүк да. Мына азыр койлорду багып атабыз. Эми бул малга эле кармаган жакшы да негизи. Мал эле жакшы. Пособия караганда 100 000 соц контракт эле жакшы экен, баарына эле жетип атат. Мына тамак ашыбызга, балдардын кийим-кийимине жетип эле сонун эле болуп атат. Колдоо алгандардын арасында устачылык, кол өнөрчүлүк менен алектенгендер да бар. Айта кетсек, Эржан мырза ат жабдыктарынын түрүн жасап, бир катар туруктуу кардарда топтоп калганын айтат. Ушул тапта бир айдагы кирешеси 20 000 сомго барып калыптыр. Буга чейин 4 балабызга жөлөк пул акча алып келгенбиз. Анан кийин ушундай 100 000 сом жардам алып, ошол акчага ушул булгары тигүүчү машинаны, ушундай темирлерди ширетүүчү аппаратты алдык. Ушул 100 000 сом алып иш баштап алганыбыз жакшы болду. Анткени мурдагы ай сайын алып келгени ай сайын корой берет экен. Мындай болгондо иш баштап алсак, алдыга жылыш киреше көбүрөөк болду десем болот. Кара Кол шаарында бүгүнкү күнгө чейин 176 үй бүлө менен социалдык келишим түзүлгөн. Алар кызмат көрсөтүү, соода сатык өңдүү, ар кыл багытта ишмердүүлүк жүргүзүп келүүдө. 22-жылы басым мал чарбачылыкка жасалган, уй багытында алышкан. 23-24 жылкылар болсо койлорду алышты, жанакындай чакан тигүү цехтерин ачышты. Анан эң жакшы көрсөткүчтөрдү бул азыр такси кызматында иштеткендер көрсөтүп атат. Быйыл ала турган үй бүлөлөрдү Кудай буйрса 150 000ден уже бекилип келди. Буйрук чыккандан баштап биз иш алып барып баштайбыз. Жакшы ишин алып барып аткандарга 200 000 пайызсыз кредит берген атат. Бул дагы абдан жакшы жөлөк болот деп ойлойм. Дуан аймагында бүгүнкү күнгө чейин социалдык келишимдин негизинде 2200дөн ашык үй бүлөгө жардам берилди. Ал эми үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу облустагы 2000ден ашык балага берилет. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.